Салам достор, бүгүн сиздер менен өтө кызыктуу, өтө маанилүү бир видео, маанилүү бир поэма менен сиздер менен бөлүшкүм келди. Андай эмесе, менен болуңуздар. Бул поэма айрыкча азыркы учурда жашоосунун эң татаал, эң кыйын күндөрүн өткөрүп жаткан адамдарга арналмакчы. Мейли кандайдыр бир оору менен алышып жатабы, мейли кандайдыр бир проблемалар менен алышып жатабы, мейли тагдырдын берген кандайдыр бир оор сыноолору менен алышып жатабы, иши кылып жашоосунун эң кыйын убактарын өткөрүп жаткан адамдарга арналмакчы жана пайдалуу болмокчу. Эми достор карагыла, силер сүрөттө эмнени көрүп жатасыздар? Сүрөттө деңиздин жээгинде эки адамдын буттарынын издерин көрүп жатасыздар, Эми ушул сүрөттөгү окуя поэма жөнүндө айтып бермекчимин. Илгери өткөн бир заманда бир адам Кудай менен тыгыз мамиледе болчу экен. Ошол адам Кудай менен сүйлөшчү экен. Ошол күндөрдүн биринде Кудай Таала адамга мынтип айтат экен: "Эй адам, мен дайыма сенин жаныңдамын. Мен дайыма сенин жаныңда жүрөм. Сенин жакшы күндөрүңдө дагы, сенин жаман күндөрүңдө да мен дайыма сенин жаныңдамын. Мен сени эч качан таштабайм, мен сени абдан жакшы көрөм" деп айтат экен. Ошентип баягы адам күнүгө көлдүн жээгине келип басып жүрчү экен. Ошентип басып жүргөндө дайыма өзүнүн буттарынын изи менен башка дагы бир адамдын буттарынын изин көрчү экен, дайыма көрчү экен. Анан кийин ошол адам баягы байкаштырып баштайт экен. Баягы өзүнүн байкашына караганда адамдын өзүнүн эң сонун, эң бактылуу күндөрүндө, эң жакшы күндөрүндө дайыма Кудай Тааланын жанында болот экен, байкайт экен. Анан кийин ошол адамдын эң зор күндөрүндө, эң кыйын, эң татаал күндөрүндө бир эле адамдын буттарынын издерин көрөт экен. Ал бул бир адамдын буттарынын издери бул адам өзүнүн гана буттарынын издери деп ойлойт экен. Ошондо баягы адам Кудайга таарынып, Кудайга мындай суроо узатат экен: "О Кудай", дейт экен, "сен дайыма мен менен чогуу жүрөм дебедиң белең? Сен дайыма мен менен чогуу болом дебедиң белең? Сен мени эч качан таштабайм дебедиң белең? Мен деген эң сонун күндөрүмдө, эң бактылуу күндөрүмдө деген сен менен болот экенмин. А менин эң татаал күндөрүмдө, эң катуу, кыйын күндөрүмдө сен мени таштап кете турбайсың, мен жалгыз кала турбаймынбы?" деп баягы Кудайга критика менен мындай суроо узатат экен да. Анан ошондо Кудай Таала сурайт экен баягы адамдан: "Сен ошол күндөрдө мен сенин жаныңда болбогондо кантип далилдейсиң? Мага кандай далил бере аласың? Сен кантип билесиң ошол туура экенин?" деп. Ошондо Кудай Таалага деген адам айтат экен: "Анткени дейт, мен эң бактылуу күндөрүмдө дайыма менин буттарымдын изи менен кошо сенин да буттарыңдын издерин көрчүмүн. Ал эми менин катаал жанагындай аябай кыйын күндөрүмдө мен өзүмдүн гана буттарымдын изин көрчүмүн. Демек мен деген ошол күндөрдө, катуу күндөрүмдө, татаал күндөрүмдө мен жалгыз калчу турбаймын" деп айтат экен. Ошондо Кудай Таала баягы айтат экен: "Эй адам, мен сени эч качан таштабайм. Мен сени дайыма жакшы көрөм. Мен сени дайыма жакшы күндөрүңдө да, жаман күндөрүндө да мен дайыма сени менен жакшы чогуу болом. Мен сенин дайыма жаныңда жүрөм" деп айтат экен. Сен ошол баягы катаал, татаал күндөрүңдөгү, баягы кыйын күндөрүндө болгон бир адамдын буттарынын изи бул сенин буттарыңдын издери эмес, бул менин буттарымдын изи. Ошол сенин татаал, оор, кыйын күндөрүндө мен сени деген колума көтөрүп баскам. Ошол көлдүн жээгинде бир адамдын буттарынын издери бул менин буттарымдын изи. Сени мен эч качан таштабайм деп ошентип баягы Кудай адамга жооп берет экен. Дагы адам уялып Кудайдан кечирим сурайт экен. Демек бул жерде биз эмнени үйрөнүп жатабыз? Кудай Таала биздин дайыма жаныбызда болоорун унутпайлык. Демек Кудай Таала биздин жакшы күндөрүбүздө дагы, жаман күндөрүбүздө дагы, оор күндөрүбүздө дагы, оңой күндөрүбүздө дагы, жеңил күндөрүбүздө дайыма Кудай Таала биздин жаныбызда болгонун унутпайлык. Эч качан шүгүр айтканды унутпайлык. Анткени Кудай Таала өзү биз үчүн эмне жакшы экен, эмне жаман экенин өзү билет. Ошон үчүн баягы башыбызга берилген сыноолор болобу, башыбызга берген кандайдыр проблемалар бар, ошону бир баягы Кудайдын берген бир сабагы катары кабыл алып, Кудайга шүгүрчүлүк айтып, эртеби кечпи бул оорчулуктар, бул сыноолор дагы өтөт кетет дегендей мамиле менен карасак, биз бул нерселерди батыраак жеңе алабыз да. Ошондуктан достор, бул поэма сиздер үчүн өтө маанилүү, терең маанилүү жана мотивациялуу, пайдалуу болду деген ойдомун. Эч качан Кудайга нааразычылыгыбызды билдирбейлик. Бул поэмада айтылгандай эле көлдүн жээгинде баягы өзүбүз жалгыз жүрөбүз деген ойдо болгон менен дайыма Кудай Таала биздин жаныбызда болот экен. Ошондой татаал күндөрүбүздө, татаал оор күндөрдө Кудай Таала бизди колуна көтөрүп басат экен. Көрдүңөрбү? Достор, бул силерге абдан пайдалуу видео болду деген ойдомун. Ошондуктан эч качан баягындай зор күндөрүбүздө, кыйын күндөрүбүздө Кудайды унутпайлык, шүгүрчүлүк айтканды унутпайлык. Кандайдыр бир күн болот, жакшы күн болобу, жаман күн болобу, дайыма Кудай жаныбызда болгонун унутпайлык, шүгүрчүлүктү көп айталык. Анан бул видеого лайк басып, анан мага каналыма жазылганыңарды унутпаңыздар. Рахмат.